Жок, эми бул Манастын жаңы болгондо деле ич ошол эле ойдон да. Быйылкы жылы китеп алып элек, эмне болтасың? Эже, сиз карап туруң, анда сиз дагы мына берсеңиз, сиз дагы кадаш отасыз. Мына 2022-жылы Кармышак Ташбаев атындагы Ош шаардык борбордук китепканасына акысыз келген китептер сатылат. Жок кызматкерлердин эсебине айлык акы чегерилип, жетекчи кызмат абалынан пайдаланып, жакын туугандарын жумушка алат. Тмедиа мындан 1 ай мурда аталган китепкана тууралуу иликтөө жасап, бир катар мыйзам бузуулар бар экендигин жарыялаган. Жок, эми бирок бекер келди да, баларын эми канча келгени бизге тизмеси менен келгенден канча турат бул китеп экенин билсин деп мен жазганмын, бирок мына жерде бекер. Бұл жерде бізге басы менен келген. А кейбір китептер басы жоқ келет. Иликтөө материалы социалдык баракчалардан чыгар менен Тмедиа телеканалынын дарегине фейк аккаунттар тарабынан жала жабылып, далилсиз буйртма менен иштейсиңер деген өңүттөгү сын пикирлер айтылган болчу. Бирок ачыкталган фактылардан кийин Ош шаардык прокуратурасы китепканадагы коррупциялык иштер бар экенин аныктады. Анын жыйынтыгында казынага 1,5 миллион сомдук зыян келтирилген. Ош шаар прокуратурасы тарабынан Тмедиа телеканалынан мақала шыққан. Бұл мақалада именно Ош шаардык китепканасындагы коррупциялык элементтер боюнча көрсөтүлгөн. Бұл боюнча биз бул баракчаны текшерүү үчүн прокуратуранын кызматкерлерине рапорт менен каттоо калтырып текшерткен учурда бул жерде көптөгөн миллиондогон акчалар мыйзамсыз чегерилгендиктер аныкталып, мыйзамсыз берилип кеткендиктер аныкталып. Мисалга айтып кете турган болсок, жетекчиси бир эле учурда жетекчи болуп иштеп туруп, башка иштеген жарандарды кызматкерлерден айлык акысын өзүнө кайрадан эле кошуп алып жүргөн фактылар аныкталган. Иликтөө материалы жарыялангандан кийин маселе шаардык кеңештин жыйынында да көтөрүлгөн. Анда бул тармакты көзөмөлдөгөн вице-мэр Венера Рыскулова китепканадагы мыйзамсыз иштерден кабары жоктугун айтып, ачык эле китепкана жамаатын коргоого алган. Бул Тмедиа журналистке бул каяктан кайрыл болду, анонимдүү болсо анонимдүү деп айтыңыздар. Анан ошол эле счетный палата пландуу түрдө качандан баштап текшерилди, ушул боюнча бир тактама берип койсоңуз. Деген менен шаардык прокуратура мыйзамсыз иштерге жол бергендиги үчүн китепкананын жоопту кызматкерлерин жумуштан алуу боюнча Ош шаардык мэриясына сунуш берди. Убагында Жанүрөп китепкана жетекчилигин коргогон Рыскулова эми аталган жайга 1 жума ичинде чара көрүлөрүн убадалоодо. Кандай мыйзам бузуулар болгон болсо, эгерде чындап ал жерден кандайдыр бир кемчиликтер кеткен болсо, аны аеосуз жазасын беребиз. Ушуну алдыда кадалыңыздар 1 ай ичинде карап чыгасыздарбы? Жок, мен ойлойм кийинки жума эле карайбыз. Эмне тарабынан кандай жагынан эмне кемчиликтерди кетиришкен, ошого карап, керек болсо иш ордун караганга чейин барабыз. Китепкананын директору иликтөө учурунда коюлган айыптарды моюнга алган эмес, азырда өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Ал эч кандай акча кымыруулар болгон эмес деп, прокуратура кызматкерлери текшербей туруп, жалган маалымат таркатып жатат деген пикирди билдирди. Кээ бир кызматкерлер акча алып жүргөн алардын атынан. Ой, Кудайды, айнанайын, силер эмне деген эмесиңер өзү. Мен текшерген киргизбейм, андай прокуратурага бербейт дагы, айтпайт дагы. Прокуратура андай немени материалды карабаса, жок жерден прокурорлор жин эмес айта бергидей. Мен мисалы ишенбейм. Мега өмүр бою мен директор болуп келатам. Менин кесибим өзү китепканачы. Жогорку билимдүү китепканачы. Менин кесибиме канча жыл болгонго асылбай, өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла балдар. Мен өзүм билем аны. Жок, суротабыз эжекке, канча болду келгениңизге? Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу. Учурда шаардык прокуратура китепкананын жетекчилигине ушундай берене менен кылмыш ишин козгоду. Бирок тергөө иштери бүтө элек. Ремонт иштерине деген акчадан дагы жеген фактылар аныкталып, 2 факт боюнча Кыргыз кылмыш кодексинин 337 беренесинин 2 бөлүмү менен ошол китепкананын жетекчилерине карата, жооптуу кызматкерлерине карата кылмыш козгоп, бүгүнкү күндө Ош шаар прокуратурасы тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда Ош шаардык борбордук китепканасында директордон баштап катардагы кызматкерлерге чейин жалпы 39 адам иштейт. Жергиликтүү казынадан каржыланып, жылдык бюджети 10 миллион сомдон ашуун. Тмедиа телеканалы ачыктаган мыйзамсыз иштерге күч түзүмдөрүнүн өз учурунда көңүл буруп жаткандыгы алкоого ала турган иш. Эгер сиз дагы кандайдыр бир мыйзамсыз иштерде коррупциялык схемалардын элементтерин байкасаңыз, редакцияга кайрылыңыз. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.